Бардыгыңыздарга кутман таң. Адамдын организмин ооруга туруктуу кыла турган жана ошондой эле иммунитетти көтөрө турган бир гана дарыканада сатылган дары-дармектер эмес, жаратылыштан пайда болгон натуралдык дарылар бар. Алар кайсылар деп турсаңыз, алдыңкы мүнөттө адистер айтып берет. Мен колумдагы валериана лекарственная деген чөп, дары валерианасы. Буну биздин флора эмес, бул башка өлкөлөрдөн алынып, уругу менен алынып келип өстүрүлгөн. Бул чөптүн күзүндө, сентябрдын аягында, октябрдын ичинде бунун тамырын касып алып туруп, анан жана сердечный неврозго ичет. Алты лекарственный, мынакей, дары гүлкан кыргызчасы. Буну дагы тамырын казып алып туруп, бронхитке, ички органдардын ооруларына, дем алуу органдарынын ооруларына тамырын колдонот. Буну дагы ошо үстү куурап калган кезде сентябрдын аягында, октябрда казып алып туруп ичет. Ошондой эле мынакей биздин кыргыздар илгертен бери сары чай чөп деп, зверобой продырявленный деген чөп. Ушуну дагы гүлдөгөн азырына уруктап калды. Монтип сары гүлдөйт. Ушу гүлдөгөн учурда ушунда верхушкасын гана, үстүнкү бөлүгүн гана кесип алып туруп, анан кийин сары чай чөп деп айтышат да. Муну жаратылыштагы антибиотик деп да койсок болот. Анткени бул как антисептик, микробторду өлтүрөт, ички органдарды, тамак сиңирүүнү жөндөйт, боордун иштешине жакшы шарт түзөт да, ушулчу. Бекеринен айтпайт, кыргыздар 99 ооруга дава деп айтышат да ушул чөптү. Бул болсо менин колумдагы чөп, бул душица обыкновенная, кыргызчасы көк чай чөп. Буну да биздин ата-бабалар илгертен бери чай катары колдонуп келишкен. Чогултканда мына бул азыр кечирээк, азыр уруктап кетти. Буну июль айында чогултуп алат. Ушундай эле верхушка, баш жагын эле гүлдөгөн кезде чогултуп, көлөкө жерге кургатып алыш керек. Кургатып алып, анан кийин чай катары демделип ичет. Мята, жалбыз, буну дагы мынакей гүлдөгөн учурда, же болбосо гүлдөгөнгө чейин деле жай бою чогулта берсе болот. Бул бардык берки даамы жагымсыз болгон чөптөргө кошуп туруп, душистый чай кылып туруп, демдеп туруп ичсе болот да, сборлорго аралаштырып туруп. Бул колумдагы стевия өсүмдүгү. Бул чөптүн мекени Түштүк Америка. Буну кышында биз комнатага алып кирип кетип, кайра жаз күн жылыганда сыртка алып чыгып отургузабыз. Бунун эң башкы дарылык касиети кант диабетин дарылоодо колдонулат. Бул биздин кадимки эле канттан 300 эсе таттуу болот экен. Буну ошондой эле иммунитетти көтөрүү үчүн дагы ичсе болот. Бир топ ооруларга колдонсо болот. Тамак аш катары, пирог жасаганда жана башка сахардын, канттын ордуна эле колдонсо болот да бунучу. Кургатып алып, буну деле үстүн кесип, жер үстүнкү бөлүгүн кесип алып, майдалап туурап, кургатып, көлөкө жерге жайып, анан кагаз идишке же болбосо айнек идишке салып сактайбыз. Бул менин колумдагы чөп, эхиноцея пурпурная. Бул чөптөн настойка жасаса болот. Ушу жер үстүнкү бөлүгүнө бүт бардык органдары дары болот. Тамыры дагы, гүлү дагы, жалбырагы дагы баары дары болот. Bundan immuniteti götürücü çöp de, bu özü immunostимулянт деп койсок болот.